Санкт-Петербургда дарияга кулап кеткен автобустун айдоочусу тажик болуп чыкты. Бирок анын орус паспорты болгон деп жазат жергиликтүү массалык маалымат каражаттары. Айдоочунун аялынын айтымында күйөөсү 20 саат эс албай иштеп, түнкү саат 2-де үйгө келген. Андан кийин аны таңкы саат 7:30да ойготуп, кайра жумушка чыгууга мажбурлашкан. Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Миронов кырсыкка айдоочунун улуту себеп болушу мүмкүн экенин кыйтты. Айдоочу Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин өкүлү коомдук транспортто мигранттарга иштөөгө тыюу салуу, мектептерде иштөөгө тыюу салуу, билим берүү системасында тыюу салуу керек деди депутат. Маалымат булак Кактус Медиа. Жогорку кеңештин экс-депутаты Шайлебек Атазов башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кызматтан кетишин талап кылды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Атазов президент Садыр Жапаровка жана УКМКнын башчысы Камчуек Таршиевке кайрылды. Ал Курманкул Зулушевди кызматтан алуу мезгили келди деп эсептейт. Зулушев 3,5 жылдан бери карапайым элди кыйнап, канчалаган адамдардын өмүрүн кыйды деп жазат Атазов. Ушул себептерден улам башкы прокуратура мыйзамсыз түрдө жеке ишканаларды текшерип жатат. Зулушев желмоозга айланды. Зулушев башкы прокурор болгондон бери 3,5 жылдын ичинде прокуратура 900 адамга мыйзамсыз кылмыш ишин козгогон. Элдин саламаттыгы менен ойноду, бирок прокурорлор жазаланган эмес. Зулушев ага көңүл бурган эмес. Зулушев көп жыл бою Райым Матраимовдун миллиондогон доллар финансылык жардамын алып, кан досум деп уча тартып жүргөн. Дубайга бир нече прокурорлор менен барып, кымбат белектерди алдырган. Матраимов менен байланышы барларды тазалайбыз деген саясат элди алаксытуу болбосо, анда тазалоону Зулушевдун баштасаңар эле ишенмек. Эмне үчүн Ош Кара сууда өткөн шайлоолордо Зулушев түздөн-түз шайлоого кийлигишип келе жатат. Добуш сатып алуулар боюнча прокуратурага кайрылган карапайым элдин арызын жаап коюуда. Баш прокуратура аны саясий штаб кылып иштетүүдө. Эске сала кетсек, 7-майда Борбордук шайлоо комиссиясы Шайлебек Атазовду депутаттык мандатынан ажыраткан. Маалымат булак Кактус Медиа. Белградта бул көп кабаттуу үйгө снаряд түшүп, бир подъезд урап калганын облус башчысы Николай Гладков билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрү Белград жана Белград облусун аткылады деп жазган ал. Губернатор кошумча маалымат кийинчерээк берилерин айтты. Жалпыга маалымдоо каражаттары талкаланган үйдүн алдында ондогон адамдар болушу мүмкүн экендигин жазууда. Ошондой эле көп кабаттуу үйгө болгон соккуудан жабыркагандардын саны 9га жеткенин РИА Новости ыкчам кызматтарынын маалыматына таянып кабарлады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Украина куралдуу күчтөрүнүн соккусуна кабылган Белград Россиянын тергөө комитети теракт боюнча иш козгоду. Кырсыктан жабыркагандар жана көз жумгандар бар экени айтылууда. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги ураган көп кабаттуу үйдүн алдынан 12 адам алынып чыкканын айтып, экөө балдар экенин билдирди. Россиянын коргоо министрлиги Украина .У ракетасы менен сокку урганын кабарлады. Белграддагы азыркы абал ракета түшкөн көп кабаттуу үйдүн чатырынын дагы бир бөлүгү урап түштү. Жалпыга маалымдоо каражаттары уранды алдында жеринде иштеп жаткан куткаруучулар болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Расмий маалымат азырынча жок. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Афганистанда катуу жаандан улам пайда болгон суу ташкыны жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, 1000ден ашуун үйдү кыйратты дейт Аттайын басма-сөз маалымат каражаттары. Жаратылыш кырсыктарынан Афганистандын түндүк провинциялары Бадахшан, Баглан, Гор жана Герат эң көп жабыр тарткан. Алдын ала маалыматтар боюнча анда кеминде 300 адам каза болгон. Бул Афганистанда акыркы айларда болгон экинчи кыйратуучу суу ташкыны. Апрель айында нөшөрлөп жаган жамгырдан жана андан кийинки суу ташкынынан 70ден ашуун адам каза болуп, 2000ге жакын имарат, 3 мечит жана 4 мектеп жабыркаган. Бул арада Бразилияны акыркы 80 жылдагы эң катуу суу ташкыны каптады. Кырсыктан кеминде 100 адам каза болду. Мындай жаратылыш кырсыктар Кытай менен Дубайга да болуп, Кыргызстандын айрым райондорунда сел жүрдү. Маалымат булак Кактус Медиа.
Манас аэропортунда ири суммадагы акча уурдалган. Милиция чет элдик жигитти кармады. Манас эл аралык аэропортунда ири суммадагы акча уурдоого шектелип, чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык 2 май күнү милицияга ДБ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Арызында ал ошол эле күнү түнкү саат 3:00 чамасында Манас аэропортунан белгисиз адамдар чөнтөгүндөгү $6500 жана 3000 сомун жашыруун түрдө уурдап кеткендигин билдирген. Аталган факты Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин 205-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Манас аэропортунда жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында бул кылмышка шектүү катары чет мамлекеттин жараны 1996-жылы туулган жаран кармалган. Ал акчаны уктоочу бөлмөсүнө катып койгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат булак Супер KG. Депутаттардын арасында түзүлгөн командалар ортосунда кичи футбол мелдеши өттү. Жогорку кеңештин депутаттары жана аппарат кызматкерлери арасында түзүлгөн командалар ортосунда кичи футбол мелдеши өттү. Төрага Нурланбек Шакиевдин колдоосу менен өткөрүлүп жаткан спорттуу иш-чарага жалпы 8 команда катышты. Мелдештин ачылышында төраганын ордун басары Нурланбек Азыгалиев уюштурулган иш-чара сергек жашоо образын жайылтуу максатын көздөй тургандыгын билдирип, акыркы жылдары мамлекет тарабынан спортко, анын ичинен футболго өзгөчө көңүл бурулду. Салттуу түрдө Мурас достук турнири өтүп, ага да жогорку кеңештин командасы активдүү катышып келет деди. Ошондой эле командаларга ийгиликтерди каалаган төраганын ордун басары бул мелдештер алдыда болчу республикалык жана эл аралык таймаштар үчүн мыкты оюнчуларды тандоого мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеп, бардык катышуучуларды жигерде ойноп жакшы жыйынтык көрсөтүүгө чакырды. Натыйжада аппарат командасы 1-орунду Багынса, 2-орунду Альянс Бүтүн Кыргызстан, 1 мандаттуулар курама командасы, 3-орунду Ишеним Ыйман Нуру курама командасы менен Ынтымак командасы алды. Жүргүзүлгөн кубоктор жана медалдар ыйгарылды. Маалымат булак Сереп Медиа. Эмгек мигранттарды кайтаруу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Министрликтин жообу. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарын кайтаруу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Министрликтен билдиришкендей, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров тарабынан жыл сайын 250 миңге чейин жумуш орундарын түзүү милдети коюлган. Тапшырманы ишке ашыруунун алкагында эмгек акынын деңгээли көтөрүлүүдө. Квалификациялык адистерге жана жумушчу күчүнө муктаж болгон тигүү тармагы, курулуш, туризм жана экономиканын башка багыттары активдүү өнүгүүдө. Ушуга байланыштуу эмгек министрлиги тарабынан жумушсуз жарандарды, аялдарды, жакыр жана аз камсыз болгон жарандарды иш менен камсыз кылуунун жана ишке орноштуруунун жаңы активдүү чаралары киргизилүүдө. Кесиптик окутуу, кайра окутуу жана квалификациянын жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилүүдө. Бүгүнкү күндө министрлик 127 кесип боюнча билим алууга, кайра окутууга жана квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Жаштардын иши менен камсыз болуусун жаңы чарасы жаштарды түздөн-түз өндүрүштө окутууну жана тажрыйба топтоону караган жаштар стажировкасы пилоттук түрдө ишке ашырылып жатат. Чакан бизнести өнүктүрүүгө социалдык контракт программасы көмөктөшөт. Анын алкагында 2024-жылы 23 миң жумушчу орун түзүлөт. Социалдык контракттын катышуучуларынын ишкердик демилгелери мамлекеттик бюджетке каржыланат деп айтылат маалыматта. Эмгек министрлиги учурда өкмөт тарабынан чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн мекендештерди жумушка орноштуруу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүп жаткандыгын белгилейт. Маалымат булак репортер KG. Ошто уурулукка шектүүлөр кармалды. Бири Орусияда адам өлтүрүү боюнча издөөдө жүргөн. Ош облусунда уурулукка шектүүлөр кармалып, алардын бири адам өлтүрүү боюнча издөөдө жүргөндүгү аныкталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 8 майда МА аттуу жаран арыз менен кайрылып, Мыйзам ата аттуу дүкөнүнөн 85 миң сом акчасын жана 13 миң сомдук товарын уурдап кеткендерге чара көрүп берүүнү суранган. Бул факт Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, мыйзамга ылайык кылмыш иши козголгон. Милициянын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр аныкталган. Алар Ош облусунун тургундары
1982 жылы туулган жаран жана 1992 жылы туулган жарандар экени аныкталган. Шектүүлөр мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2018 жылдан бери уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турган. Андан тышкары шектүүнүн бирөөсү 1982 жылы туулган жаран Россияда киши өлтүрүү беренеси боюнча мамлекеттер аралык изилдөө жүргөндүгү белгилүү болгон. Учурда шектүүлөр Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында. Алардын башка кылмыштарга тиешеси бардыгы боюнча ыкчам тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булак репортер KJ.